Нурпресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? 2024 жылдын 17 май күнү Кыргыз Республикасынын индин тергөө кызматына Талас облустунун Айтматов районунун Аманбаев айылынын тургуну Ажибаев Алмазбек Куттубаевич арыз менен кайрылган. Арызында 1991 жылы Ажыбай аталышындагы дыйкан чарба уюштурулуп, ага Россия аталышындагы колхозунан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк бөлүнүп, аталган дыйкан чарбага Ажибаев Шайлообек Куттубаевич башчы болуп дайындалган. Бизге кайрылган Ажибаев Алмазбек дыйкан чарбага мүчө болуп кирген. Акыркы 5 жыл убакыт аралыгында аталган дыйкан чарбанын башчысы жана мүчөлөрү өз ара сүйлөшүп, анын уруксаты жок чарбага тиешелүү болгон 2 даана кашарын, 9 даана техникасын, анын ичинде Т-150 үлгүсүндөгү 2 даана, ДТ-75 үлгүсүндөгү 2 даана тракторун сатып жибергенин билдирген. Ажибай дыйкан чарбасы Күркүрө Россия колхозунун Күркүрө дыйкан чарбасынан бөлүнүп чыкканбыз. Ажибай дыйкан чарбасы бол бир короо мал 36 гектар жер менен чыкканбыз. Азыркы убакта 2 сарай мал бар эле, 36 гектар жер. Ошо малдан эчтеке калбады. Ошолорду териштип бериш үчүн Айтматов районунун ровдосуна кайрылдым эле. Ровдон эч чыкпады. Прокуратурага 3 жол жаздык эле, алар мен кылып кайта тергеп бергиле десе дагы карабай жатат. Ошондон Айтматов районунун ровдосунан бир жыйынтык жок болгондон кийин мен Нурпресске кайрылып атам. Темабыздын аты айтып тургандай, акчага келгенде ажырашкан агайын болуп, аталган дыйкан чарбанын башчысынан баштап кароолчусуна чейин бир атанын балдары кыздары болуп жаткандыгы, агайындар арасында мүлк талашууда пендечилик кылып, кандай гана бир тууган болбосун, өз жууркандарын өзүнө тартып алган учурлар болот экен. Дегенибиз, бизге кайрылган Ажибаев Алмаз аттуу жарандын көтөрүп жүргөн документтерине сары эсеп салып отуруп, бир туугандары Алмазбекке тиешелүү мүлктөрдү ага билдирбей ала салдырып жибергендигин да байкоого болот. Ага карабастан белгисиз себептерден Ажибаевдин жазган арыздары Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын Адилет аттуу тергөөчүсүнүн иш бөлмөсүнөн алыс чыкпай койду. Учурда Ажибаевдин жазган арызы 3-чү жолу тергөөчүнүн кылмыш козгоодон баш тарткан токтому Айтматов райондук прокуратурасы тарабынан жокко чыгарылып, кайрадан тергөө кызматына өткөндүгү маалым болду. Тергөө тарабынан баш тартыла берсе, прокуратура жокко чыгара берсе, бул мышык чычкан оюну деги качан бүтчүдөй. Прокуратуранын бир нече жолу жокко чыгарылган токтомдору аткарылбай жатса, андай прокуратуранын кереги барбы деги. Колубузга тийген материалдардын негизинде алдыңкы күндөрдүн биринде Талас облусуна сапар тартканы турабыз. Өткөн чыгарылыштарыбыздын биринде Нарын облусуна караштуу Атбашы районунун Атбашы айылында бир үй бүлөдөн чыккан чырды баяндап, ошол чырдын айынан үйдүн кожоюну темир төр артында отурганы аз келгенсип, өтө оор берене менен айыпталып, сот иштери да аякталып калганы белгилүү болду. Ортодо Алмончокто 2 баланын тирүүлүгү атадан жетим калып, бир үй бүлөнүн чачырап жок болуп кетүүсү күтүлүүдө. Уруштун башы, атаңын башы дегенде үй бүлөлүк чырды арада ишти чарадай кылып көрсөтүп жиберген белгисиз бир блогер имиштен соц тармактарга таркатып жиберген видеосунун кесепети болуп турат. Ошол видеону чыгарып жатканда жаңыдан өмүрдүн даамын татып келе жаткан 2 өспүрүмдүн келечегин, бир үй бүлө чачырап кетиши мүмкүн экендигин ойлоду болду экен. Биздин маалымат борборубузга бир жактуу чыгарып жатасыңар деп күнөөлөп жаткан тарап, тактап айтканда учурда сотто жабырлануучу болуп өтүп жаткан Аида Турганова өз чындыгын бизге айтып бере албады. Алло, саламатсызбы? Нурпресс маалымат борборунан байланышып аттым эле, менин атым Айназ. Аида Эркинбековнасыз, Мен эчтеке деп айта албайм. Нурпресс дегенин башында урут. Ошол эле учурда бизге жеткен маалыматтарга караганда, бул үй бүлөдө мындай ызы-чуулар көптөн бери орун алып келгендиги, анын бирден бир себепкери Аида айымдын өзү экени белгилүү болду. Начар эркек жер коруйт, начар аял эр коруйт дегендей, калысты Атбашы эмес, Нарында кызганбаган аял заты калбаптыр. Биз эми айылдагы апалардын ушактарынын деңгээлине түшүп кетпей, колубуздагы болгон материалдардын бирин экисин ортого салсак деп турабыз. Биз ушул теманы көтөрүп чыкканыбызда, көрөрмандарыбыздын арасында бул жерде мүлк талашуу жок, негизи ойноштук маселеси көтөрүлүп жатат. Ага калыстын өзү күнөөлүү дегендер да болбой койгон жок. Бирок Атбашы айылына чейин барып, сураштырып, бизге тийген материалдарды териштирип отуруп, чырдын өзөгү эч кандай ойноштук эмес, мүлк талашуу экенине көзүбүз жетти. Эми документ аркылуу далил
далилденип күнөөсү жок темир тор артында отурган калыс эркиндикке чыгып, балдарынын маңдайына барат. Ал эми күнөөлүү тарап өз жазасын алат деген ишеничтебиз. Бизге жеткен акыркы маалыматтарга караганда, Ат башы райондук соту үстүбүздөгү жылдын 11 ноябрында бул ишке акыркы чекитти коюуну пландап жатыптыр. Эмне дейбиз? Кудайым ошол тагдырды чечип жаткан сотко ыйман берип, мыйзам чегинде акты ак, караны кара дейт го деген ойдобуз. Эжекеме ишенип эрсиз калган замана. Бизге чындык издеп кайрылгандар акыркы убакта өтө эле көп болууда. Өткөн чыгарылыштын биринде чыркыраган чындыкты издеп келем аттуу рубрика менен Республикалык медициналык социалдык экспертиза борбору эл ичинде мисектеп аталып калган мекеменин мурдагы жетекчиси Мама Жусупова Салтанат Жапаровна айым кайрылган. Анын кайрылуусунун бирден бир себеби ээлеген кызмат ордунан дарыланып жаткан учурда мыйзамсыз бошотулганы болгон. Мыйзам менен жашап көнүп калган жетекчи чындыкты издеп барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Ошондой кайрылуулардын бири болуп, учурдагы Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаевке кайрылуусуна министрдин орун басары Орозбаеванын кол коюлган жообун окуп отурган киши өткөн кылымда жашап жаткандай эле ой калтырат. Болбосо ташка тамга баскандай эле Кыргызстаныбыздын бардык мыйзамдарына мейли саясий кызмат, мейли жетекчилик кызматта, мейли жөнөкөй жумушта иштегендер дагы стационардык дарылануу учурунда кызматтан алынбаганы белгилүү. Мама Жусупова Салтанат айымдын кайрылуусунун негизинде маалымат борборубуз бул иш боюнча расмий түшүндүрмө берүүлөрүн суранып, ошол эле башкы прокуратурага, Кыргыз өкмөтүнө, миграция министрлигине кайрылганбыз. Бир айдан ашык убакыт өтсө дагы эч кандай жооп ала алган жокпуз. Эл башкаргандарыбыздын мындай бээ көрдүңгү жок, төө көрдүңгү жок позициясын кандайча түшүнсөк болот. Сабыр түбү сары алтын дегендей дагы деле күтүүдөбүз, урматтуу эл башкаргандар. Деги эле бизде көп кырдуу таланттуулар көп. Сахнада баары ырчы, саясатты болсо кичинеден чоңубузга чейин семичкедей чагабыз. Мына эми алдыда келе жаткан парламенттик шайлоого ырчыдан баштап блогер, аялы күйөөсү, эже сиңди, куудул, Айтур 600гө жакын адам арыз менен кайрылыптыр. Булар чындап элди ойлогондорбу же кээде бир келчү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, эптеп өтүп калсам даражалуу депутат болом дегендерби? Эми бизге ким болсо дагы өз капчыгын эмес, эл көйгөйүн ойлоп, аны чечип берген депутат болсо болду. Ошентип 30 октябрда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, баш аягы 589 адам шайлоого катышуу ниетин билдирип, БШКга арыз берген. Алардын 365 эркек, 224 аял, анын ичинен 168 талапкер болуп катталып, 19 киши арызын кайра кайтарып алып, Боршайком 7 адамды каттоодон баш тарткан. Эскерте кетсек, шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрдан 29 ноябрга чейин уланат, добуш берүү 30 ноябрда болот. Шайлоонун жыйынтыгы 14 декабрга чейин чыгышы керек. Саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тор артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.